Камчыбек Ташиевдин кайрылуусу. Кыргыз Республикасынын баатыры Камчыбек Ташиевдин кайрылуусу эч өзгөртүүсүз берилди. Урматтуу эл журт, мен ооруп калып, президенттин уруксаты менен Германияга келгем. Себеби мурдагы операция болгон жерге көрүнүүгө туура келди. Бирок кечээ мени жумуштан алышыптыр. Мен үчүн өтө күтүүсүз болду. Кандай болгон күндө да президенттин чечимин аткарууга милдеттүүбүз. Мамлекетибиз, эл журтубуз, президентибиз алдында ак кызматымды өтөдүм жана сыймыктанамын. Бир гана жеке курам менен коштоштурбай койгону өкүндүрөт. УКМКнын ар бир кызматкерине ыраазычылык билдиремин. Ийгиликтерди каалаймын. Ал эми өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болушу үчүн эч ким, эч кандай мыйзамсыз иштерге барбашы керек жана ар бир аракетибиз мыйзам чегинде болот. Бекболот Талгарбековду суракка алып кеткени айтылды. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери коомдук ишмер Бекболот Талгарбековду суракка алып кеткени уулу Арстан Талгарбеков маалым кылды. Анын сөзүнө караганда, ИИМдин 3 кызматкери 11 февралда Бекболот Талгарбековдун үйүнө барып, тинтүү жүргүзгөн. Кайсыл кылмыш ишине байланыштуу сурак берери тууралуу маалыматы жок экенин айтты. Ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Белгилей кетсек, 9 февралда мурдагы премьер-министрлер, парламенттин экс-депутаттары, саясатчылар жана коомдук ишмерлер болуп 75 адамдан турган топ президент Садыр Жапаровго жана Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, жакынкы убакта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган болчу. Жантөрө Сатыбалдиевдин суракка алынып келингени кабарланды. Кыргызстандын президентине жана Жогорку кеңештин төрагасына жолдонгон петицияга кол койгондор Бишкектин ички иштер башкы башкармалыгында суракка алынууда. Бул тууралуу саясий ишмер Бекболот Талгарбековдун уулу Арстан Талгарбеков 24 KG агенттигине билдирди. Арстан Талгарбековдун айтымында, ал учурда ички иштер башкы башкармалыгында жана башка кол койгондордун алынып келингенине жеке өзү күбө болгон. Мен алардын, мисалы Жантөрө Сатыбалдиевдин бул жерге алынып келингенин өз көзүм менен көрдүм, деп белгиледи ал. Арстан Талгарбеков ошондой эле атасы президент Садыр Жапаровдун жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Камчыбек Ташиевдин саясатын толугу менен колдой турганын билдирди. Ал петициянын текстинде мыйзамсыз кайрылуулар жок экенин ырастады. Буга чейин Арстан Талгарбеков бүгүн эртең менен мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылган петицияга кол койгон бир нече коомдук ишмерлердин үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлгөнүн, атасы Бекболот Талгарбековду суракка алып кетишкенин билдирген. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кырдаал боюнча расмий комментарий бере элек. Эскерте кетсек, Бекболот Талгарбеков жаңы президенттик шайлоону тез арада өткөрүүнү талап кылган жамааттык петициянын уюштуруучуларынын бири болгон. Документке 75 адам окумуштуулар, мурдагы премьер-министрлер, парламенттин мурдагы мүчөлөрү жана коомдук ишмерлер кол коюшкан. Бийликтеги бурулуш Ташиевдин отставкасы эмнени билдирет? Кыргызстандын саясий мейкиндигинде акыркы күндөрү күтүүсүз өзгөрүүлөр орун алып, бийлик ичиндеги күчтөрдүн тең салмагына байланыштуу суроолорду жаратты. 10 февралда президент Садыр Жапаров кол койгон жарлык менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Аны менен кошо 3 орун басары дагы кызматтан четтетилди. Бул чечим коомчулукта кызуу талкуу жаратып, ар кандай божомолдорго негиз болууда. Саясат таануучу Аркадий Дубнов бул өзгөрүүлөрдү жогорку деңгээлдеги толук эмес төңкөрүш деп мүнөздөдү. Анын баамында, соңку жылдары өлкөнү башкарып келген тандем өз саясий ресурсун түгүтүп, мурдагыдай туруктуулукту камсыздай албай калган. Ташиевдин күчтүү амбициялары жана коопсуздук тармагындагы чечкиндүү кадамдары аны айрымдар үчүн өлкөдөгү биринчи кадам катары көрсөтүп келген. Чынында эле, Ташиевдин ысымы чек ара маселелерин чечүү, Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жок кылынышы сыяктуу резонанстуу окуялар менен тыгыз байланышта болду. Бул анын саясий салмагын арттырган факторлор катары бааланат. Арине, Камчыбек Ташиев кызматтан алынганын Германияда дарыланып жүргөндө укканын билдирди. Анын атынан жарыяланган кайрылууда ал президенттин чечимин кабыл аларын, мамлекетке ак кызмат өтөгөнүн жана мыйзамсыз аракеттерге барбоого чакырганын айтты. Ошол эле учурда жеке курам менен коштошо албаганына өкүнүчүн билдирген. Ташиевдин тарапташтары анын кызматтан алынганын жарлык чыккандан кийин гана укканын айтышууда. Бул жагдай чечимдин күтүүсүз кабыл алынганын көрсөтөт. Президент Садыр Жапаров бул чечимди мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн коомчулукта жана мамлекеттик түзүмдөр арасында бөлүнүп жарылууга жол бербөө максатында кабыл алганын билдирди. Бирок көп өтпөй президенттин маалымат катчысы Аскат Алагозов кошумча тактоо киргизип, сөз түздөн түз Ташиев тууралуу эмес, анын атын жамынып алып, ар кандай аракеттерге үндөгөн айрым адамдар жөнүндө болуп жатканын айтты.
Анын айтымында айрым коомдук ишмерлер депутаттарга жана башка таасирдүү адамдарга чалып, генералдык колдоо өңдүү чакырыктарды жасашкан. Бул мамлекеттик түзүмдөрдүн ичинде чыңалуу жаратууга түрткү болгон деген жүйө келтирилди. Натыйжада 11 февралда коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков ички иштер министрлигине суракка алынып кеткени кабарланды. Анын үйүндө тинтүү жүргүзүлгөнү маалым болду. Расмий органдар бул боюнча кеңири комментарий бере элек. Белгилей кетсек, буга чейин Талгарбеков баш болгон 75 адамдан турган коомдук саясий ишмерлер президентке кайрылып, мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүүнү сунуштаган. Бул кайрылуу саясий процесстердин фонунда кошумча басым жараткан фактор катары каралууда. Ташиевдин мындан аркы саясий кадамы азырынча белгисиз. Ал Германиядан кайтып келип активдүү саясатка аралашабы же 2027 жылга пландалган президенттик шайлоого катышабы азырынча белгисиз. Айрым саясатчылар, анын ичинде Феликс Кулов, эгер Ташиев бийликке каршы конфронтация жолун тандабаса, куугунтук болбой турганын белгилешти. Кыргызстандын тарыхында бийлик транзити тынч жана мөөнөтүндө ишке ашкан учурлар сейрек болгонун эске алганда, азыркы кырдаалдагы бир саясий бурулуштун башаты болушу мүмкүн. Бирок президенттик аппарат биримдикти бекемдөө риторикасын карманып турган шартта, жакынкы мезгилде ачык каршылык сценарийдин болушу күмөн. Бул өлкөдөгү саясий күчтөрдүн кийинки кадамдарына көз каранды. Азимбек Бекназаров кызматтан түшкөндө адам чыныгы жүзүн көрсөтөт. Ташиев акыл эстөө. Кыргыз Республикасы президенти Садыр Жапаров досу, үзөңгүлөшү жана санаалашы Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кызматынан алгандан кийин коомдук мамлекеттик саясий ишмерлер, саясатчылар окуянын келечеги кандай өнүгөт деген ар түрдүү пикирлерин жана божомолдорун айтып жатышат. Саясатчы Азимбек Бекназаров назарка берген маегинде Ташиев менен Жапаровдун достугу бузулбай турганын белгиледи. Ал өз сөзүндө мындай деди: мындайры окуя кандай өнүгөт деген суроо көп берилүүдө. Кырдаал генерал Ташиевдин жүрүм турумуна байланыштуу болот. Кызматтан кетүү кадимки көрүнүш. Кыргызстандын 35 жылдык тарыхында мындай процесстер болгон. Бирок кызматтан кеткени үчүн ызы чуу салуу туура эмес. Мен генерал Ташиев акыл эстүү киши деп эсептейм. Башынан көп кыйынчылык өткөн. Тополоң эмне экенин билет. Садыр Жапаров экөө дос. Алар 6 жылдан бери мамлекетте болгон ийгиликтерге да, кемчиликтерге да жоопту. Тарых алдында да, эл алдында да. Досу менен достой сүйлөшүп алышы керек. Президенттин кимди кызматка дайындаса, аны кайра кызматтан кетирүүгө конституциялык укугу бар. Бул үчүн эч ким аны жемелей албайт. Эч кимдин макулдугу кереги жок. Коомчулуктун арасында Ташиевди эскертпей кызматтан алып салгандыгы айтылууда. Ага сиздин пикириңиз кандай? Алдын ала эскертпей кетирип жиберди деген сөздөргө келсек, бул маселе моралдык жагы, саясий эмес. Чыныгы мамлекетчил адам кызматта жүргөндө эле эмес, кызматтан түшкөндө чыныгы жүзүн көрсөтөт. Кызматтан түшкөндө айланаңдагы көлөкөлөрдү да тааныйсың. Ташиев бүгүн ушундай абалда. Бул абалдан чыныгы генералдарча чыгат деген үмүттөмүн, дейт Бекназаров. Эске салсак, 10 февралда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жарлыкка кол койгон. Ага ылайык Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотулган. Жумгалбек Шабданбеков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Ошондой эле УКМнын 3 орун басары кызматтан четтетилген. Мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы Сыргак Бердикожоев Ташиев боюнча билдирүү таратты. Мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы Сыргак Бердикожоев социалдык тармактарда Камчыбек Ташиевдин коопсуздугу боюнча жарандар билдирип жаткан тынчсыздануулар тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан эске алынып жатканын билдирди. Президент Садыр Жапаров тиешелүү тапшырмаларды берди. Камчыбек Ташиев мурда кайтарууга алынган адам болгон жана анын жеке коопсуздугун камсыз кылуу чаралары мыйзамда белгиленген тартипте мындан ары да улантылат, деди Бердикожоев.